Бұл қызым маға келгенден бері şu 5 мелдеш өткөрдү. Атам өзү жаштыгында барес болгон да. Ошого ооба, спортко кызыгышы бар. Бұл кыздын таланты дагы, мындай кызыгуусу дагы бардык жагынан төп келишкен кыз да. Өтө мээниеткеч кыз. Менде андай корку сезим кичинелигимден бери эле жок. Эч кимден коркпойм. Ошондой эле мындай соревнованияларга чыкканда дагы коркуу жок болот да вообще. Болбойбу, э? Вообще болбойт. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө бир аз өзгөчөрөөк көрсөтүү деп атасак болот. Себеби азыркы учурда ушул бой бес правилге же болбосо ушул бокс тармагына аралашкан кыздар аз десек болот. Болсо дагы мындай жетишкендиктери бир аз жогору чыга элек. Бүгүнкү каарманыбыз Бүзейнеп сизге качантан бери келет? Кандай спортчу катары кантип айта аласыз? Азыр өзүңүз айтып кеткендей эле азыр Кыргызстанда ушул бокс боюнча азыр жакын арада эле кыздардын курама командасы түзүлгөн. Бул курама команданын эң главный тренери Алымсыздык Алиев деген агайыбыз азыр ошол кыздардын главный тренери ошол Бишкек шаарында. Ошого биз азыр карабастан ушул өзүбүздүн жаш жигиттер, жаш кыздарды, жаш жигиттерибизди ушул жерге тартып, ушул жерден жакшы Кудай калса жакшы ийгиликтер жаратабыз деген чоң үмүттөбүз. Ушул кызыбыз жөнүндө айтып кетсем мен. Бул кызым ушу 1 жылдан бери менин колумда, 1 жылдан ашкараак менин колумда жүрөт. Ушул күндө келип, ушул жерде тренировка кылып, кээде балдар бир маал тренировка кылса, бул кызыбыз келип, эртең менен 9-да дагы келет, кечинде саат 5-ке дагы тренировка келет. Кызыгуусу өтө жакшы. Бокска болгон сүйүүсү жакшы. Шамдагай өзүнүн ушул бокс тармагын өтө жакшы көрөт экен. Келгенден баштап эле ушу келип, өзүнүн кызыкчылыгы менен агай кандай кылсам жакшы болот, кайсы жактарына көбүрөөк иштейин деп ушуга окшогон суроолорду көбүрөөк берет ошол кыз. Өзү кызыгуусу менен өтө жакшы кеткан кыз. Бул кызым мага келгенден бери ушу 5 мелдеш өткөрдү. 5 бул финалда 2-нчи орунду ээлеп калды. Биринчилигинде Ош шаарынын биринчилигинде ушул жерде өткөрүлгөн турнирлердин көбүндө эле ушул 1-нчи орунду ээлеп келди азыр. Кызыбыз ушу азыркы мезгилде 70 кг салмакта эң алдыңкы мушкерибиз деп атасак да болот ушу кызыбызды. Бул кызды сиз мисалы аракети күчтүү айта аласызбы же таланттуу спортчу? Таланты дагы бар, аракети дагы жакшы. Бөлүнөт да туурабы? Кээбирлердин аракети болгону менен таланты жок. Бирөөсүнүн кээбирки кыздардын аракети бар, бирок эмеси таланты жок. Таланты жок болушу мүмкүн. Бул кызыбыздын аракети дагы күчтүү, таланты дагы жакшы кыз. Үмүтүңүз чоңбу? Кудай кааласа, кандай турнирлер күтүп турат? Кудай кааласа, мына ушул алдыда эртең 24-нөн 27-сине чейин өтө турган Кыргызстандын биринчилиги 2006-2007 жыл кыздардын арасында, жаштардын арасында болот. Ошондой эле ушул эле турнирге чейин биздин 2004-2005 жылкы мына өскө келаткан
жаштардын арасындагы мелдеш дагы болуп өтөт. Ал мелдеш бүтүш менен эле ушул 2006-2007 жылкы өспүрүмдөр арасындагы мелдешти баштайбыз Кудай кааласа. Азыр мелдешке ушу кызыбыз азыр ушу катуу даярданып, ушу саат 3:30 бизде ушул жерде сборный команда, Кыргыз Оштун сборный командасы ушул жерде сбор өткөрүп жатабыз азыр. Ушул мезгилде. Учурда бүгүн 3-тө келет экен. Бүгүн саат 3-те ушул жерде сбор башталат. Күнүнө башталганына бир 10 күндөн ашып калды. Şunu işte şeyde, şunu böyle açtırsın. Bir kadar. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биздин көрсөтүүлөрдө алгачкы жолу ушул бокс тармагындагы мушкер айымды тартып жатабыз кызды. Саламатчылык. Кандай болду эле, кантип кызыгып калдыңыз ушул бокс тармагын эмне себептен тандап калдыңыз? Мен өзү жаштыгымдан бери эле кызыгам бокска. Атам өзү жаштыгында борец болгон да. Ошого ооба, спортко кызыгышы бар. Бизди дагы ошондой спортко берип эме кылган. Мен өзүм кичинекей укам бар, ошол экөөбүз жаштыгымдан бери эле атам айтат болчумун, залга бериң мени, мен өзүм кызыгам депчи. Атаңыз кандай, ошо күрөшкө алып барчубу же бокска бар деп айткан? Атамдын укасы бокс боюнча ушул тренировкада тренер да. Ошол укасы айтып чакырган бизди. Мен өзү бир 2-3 жыл атам айтып жүрдүм, кичинелигимден бери залга алып барың деп. Кызыгып, ошондо атам ошол жака алып барып, ошол жактан кызыгуу күчтүү болуп. Анан тренер өзү дагы кызыгып, жакшы аракети жакшы экен деп, тренировкадан калбасын деп эме кылган. Биринчи эле ушул бокс залга келдиңизби же күрөш залга да барып көрдүңүзбү? Жок, биринчи мен Кара Суу районундагы бокс залына барганмын. Тилманда болчу ал. Данияр Самиев деген тренерде тренировка кылганмын 1 жыл. Кийинчерээк бул жака Талант Арзиевке тренировкага келдим. Не себеп болду? Ага себеп болгон областной эме соревнование болчу. Ошого байланыштуу биз бул жака келгенбиз. Келип, Талант Арзиев колдоп бизди, ошол бир кыз таап менин весимди ошо менен түшүргөн. Ошол боюнча бул жакта машыгып калдыңыз. Ошондон бери ооба ушул жакта машыгып келатабыз. Сизге суроо, мисалы ушул бокс тармагында жүргөн кыз бала үчүн мындай ыңгайсыз эмеспи? Эми көпчүлүк айтат, ушундай кыз бала эми үйдө эле отурбайбы, ушундай суроолор болот албетте. Өзү шариатта дагы мына биз мусулманбыз, шариатта дагы туура эмес деп көп кабыл алышат. Бирок шариат боюнча мындай да, ит келип ачуу менен тиштесе адамдын дараты сынат да. Анан ит келип сүйкөнүп койсо, ачуу менен эмес сүйкөнүп койсо, адамдын дараты сынат. Ит келип ачуу менен иштесе, дараты сынбайт. Ошондой эле биз дагы ачуу менен күрөшүп атпайбыз, мушташып атпайбыз бул жерде. Ал ишнеси эмеси жок, ооба. Бул жагын сиз кандай бирөөдөн сурадыңызбы же кандай айтуу боло берет деп? Атам өзү молдо. Бизге үйрөтүп, тарбия жактан ошондой үйрөтөт. Сиз демек бардык тарабын карап туруп анан келипсиз да? Ооба, биз жаштыгыбыздан бери эле ошондой билип эме кылабыз. Өзүм кичинелигимден бери эле баягы палбан кыз, мындай чоңураак кыз болгонум үчүн көп балдар кыздар менен мушташып жүрүп, кызыгуу көбөйүп кеткен. Ооба. Мектепте дагы только ошондой мушташтардан чыкпай болчубуз. Азыр анда досторуңуз айтса керек, өзүнүн жолун таптыр деп. Ооба, бардыгы ошентишет. Өзүнүн жолун таптыр дешет. Жок, тишпейт. Мен көбүнчө серьезный жүрөм, жолдо дагы, залда дагы бардык жерде эле. Көбүнчө күлө бербейм. Ошон үчүн билбейм, мага сүйлөгөндөн коркобу, сүйлөбөйт эч ким. Кандай анан машыгуу учурунда мисалы кыздар көп элеби сиз менен мындай атаандаш болуп мындай сиз менен машыгып өткөргөн кыздар көппү же балдар менен машыгасызбы? Кыздар азыраак, өтө аз десек дагы болот. Балдар менен иштейбиз көбүнчө, ооба. Сизге мында оор болбойбу? Жок, оор болбойт, жакшы. Балдар менен дагы алдыга жүрүш күчөйөт.
тажрыйба күчөйткөн да демек. Ооба. Ümit Özcan Bozdan. Kuday Birasa bunun aldığında hazır Kırgızistan'ın birinciliği turadi. Şu 24 yanvardan 27 yanvarga çeyin. Şu Kırgızistan'ın birinciliğinde Kuday kalsa жақсы yiğitler yaratып berse, şu aldıda şu kuraqtagı baldarga Çempionat Aziya var. Kuday kalasa şu niyetті тууру koydu hazır. Hem şu Kuday kalasa Respublikada жақсы yiğitler yaratып birinci mesleğini alıp sborный komandaga qoşulup Kırgızistan'ın sbornayına qoşulup жерде тренировка кылып Азияга барып, Азияда дагы Кудай калса жакшы ийгиликтер жаратат деген чоң үмүттөбүз ушу кыздан. Бул кыздын таланты дагы, мындай кызыгуусу дагы бардык жагынан төп келишкен кыз да. Өтө мээнеткеч кыз. Пешенетер менен ушу убагында келип, убагында тренировка кылып, ушундай ответственный кыз да бул. Зейнеп, айтсаң, ушул спортко келгенден тартып сен эмне таптың? Спортко келгенден баштап мен көп соревнованияларга чыктым. Келип эле областнойго чыкканмын. Бул жакта болгон. Областнойдо биринчи местени алып, ошондой эле Кыргызстандын биринчилигинде экинчи местени алып калганмын. Буга байланыштуу мен 2 жума эле тренировка кылып, кичине эми келген болчумун да. Ошого байланыштуу экинчи местени алып калганмын. Эми болсо областнойду 2 жолу алдым. Биринчи местени. Кудай кааласа эми Кыргызстандын биринчилигине Бишкекке жол алдык. Жолдомо алдыңар. Ооба. Эми ошол жака барабыз. Сезим болгон жокпу? Мисалы ушул 2 эле жума машыгып калдым. Менин атаандашым ушундай чемпион болсо мен утулуп калам деген коркуу сезим болгон жокпу? Менде андай коркуу сезим кичинелигимден бери эле жок. Эч кимден коркпойм. Ошондой эле мындай соревнованияларга чыкканда дагы коркуу жок болот да вообще. Болбойбу, э? Вообще болбойт. Кандай болот анан мындай утканда кандай болосуң да? Утканда мындай сүйүнөсүзбү? Ооба, албетте утканда сүйүнөм. Менимче бардык эле спортсмендер утканда сүйүнсө керек. Же коркпосоң сүйүнбөй да коесуз деген? Жок. Просто спортсменде коркуу сезими жок болуш керек да. Ошондо бул чыныгы спортсмен болот. Андай эле коркуп эме кылса, бул астыга жылуу төмөндөй баштайт да. Сиз өзүңүздү ошондой тарбияладыңызбы же мындай тубаса деп коет, ошо тубаса ошондой коркпойсуз? Мен ошону тубаса эле коркпойм, бирок атам бизге ар дайым айтат, биринчи менин эмем ошол коркпогула дейт. Өзү айтат, э? Эми мен спорттон эмне таптыңыз деп биринчи суроо бердим го. Бул ийгиликтен сырткары да, мисалы адамдык мындай өзүңүздүн мүнөзүңүз өзгөрдүбү, досторуңуз көбөйдүбү, кандай эмне таптыңыз деп ошол тарабын айттым да. Спортто мен келгенден баштап эле спортто мындай өзгөрүүлөр көп болду. Кандай өзгөрүүлөр болду? Өзүңүз байкадыңыз да? Ооба, өзүм мындай минустарын билдим, кандай спортто өзүн алып жүрүш керек, кандай машыгыш керек, эмне кылыш керек, ошолорду билдим. Өзүмөн чоң балдарды көрүп, ошолордон тарбия алдым. Астыга жылуулар бар. Ошол эми жок, мүнөзүңүз тарабынан кандай өзгөрүүлөр болду? Мүнөзүм көчөдө кандай жүрүп калдыңыз? Мүнөзүм тарабынан өзү өзгөрбөйт.
Өзгөрбөдүбү? Өзгөрбөйт. Ошо жаштыгымда кандай болсом эле ошондой эле болуп калдым. Жок, эми кээ бирки спортсмендерге мындай суроо берип калсаң, спортчуларга айтат да. Мен спортко келгенден бери мындай бирөөгө жамандык кылгым келбей калды, же мындай кылгым келбей калды деп айтып калышат да. Ооба, эми спортко келгенден кийин ошондой болгон. Менде дагы бирөөгө мындай жамандыгым тийгизбей, өзүмү жакшы тутуп, ушундай өзгөрүүлөр бар. Кичине өзүбүздөн чоңдорду сыйлап, өзүбүздөн кичинелерди дагы урматтап, ошондой өзгөрүүлөр бар. Эми спортчу кандай болуш керек негизи эле? Сиздин оюңузча? Спортчу менин оюм боюнча күчтүү болуш керек. Ошол чыктыбы, мекенимди коргоймун деп, акыркы канына чейин күрөшүш керек. Бир эле максат болуш керек. Бир эле максат болуш керек, коркпош керек да. Коркпостон мен ушул мекенимди коргоймун. Мен ушул Кыргызстандын атынан мен бир эле өзүм чыгып атам. Мен ушуну коргошум керек, байракты желбиреп көтөрүшүм керек деп, коркуу сезими жок, чыгып күрөшүш керек. Алдыда кандай максаттарыңыз бар эми? Кандай пландарды кылып атасыз? Алдыда максаттарыбыз, Кудай кааласа, ушул Кыргызстандын биринчилигин алып алсак, андан ары Азия чемпионаты бар, мировойлор бар. Олимпиадада биринчиликти алып, ушул Кыргызстандын байрагын желбиреткени максаттарыбыз бар. Олимпиадалык чемпион болоюн деп атасыз да. Ооба. Кандай аракеттер керек эми ал үчүн? Ал үчүн Биздин шарт туура келеби ушу Кыргызстанда ошто? Ушу сиз машыгып аткан спорт зал ошо сиз койгон максатка жеткиргенге мындай болобу? Ылайыкпы? ооба, болот десе дагы боло берет. Бирок биз ошо Кыргызстандын биринчилигин алып алсак, өзү сбор топтолот. Ошол сборный команда болуп даярданып, мамлекет ошо мүмкүнчүлүгү барынча бизге шарттар түзүп берет. Түзүп берип атабы буга чейинкилерге деле? Буга чейинкилерге ооба түзүп берип атат. Биз уткандарды сыйлыктарды берип, алдыга мындай көтөргөнү аракет кылып атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Бүзейнептин ошол ата-энеси менен дагы биз маек кургубуз келди. Тилекке каршы шарт туура келбей калды. Кудай буйруса, ушул эле жылдын жай айларында ай үйүңүзгө барып, ошол Бүзейнептин кайсыл жерде туулуп өскөн, кандай шартта чоңойгон, ким чоңойтtu, кандай ата-эне тарбиялады, ошолорду сиздерге толук чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Биздин көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Жолугушканча.